Биз өткөн темада силер менен электр тогу деген темада сөз кылып кеткенбиз. Биз бүгүн эми ушул теманы улантып, электр тогунун аракети деген темада сөз кылсак. Аракети. Азыркы убакта билесиңер, эми адам баласына аба суу кандай керек болсо, электр тогу дагы так ошондой керек болуп калды. Өзүңөр элестетип көргүлө. Азыр электр энергиясы жок, жашоону элестетүү кыйын. Эми ушунчалык биздин турмушубузга электр тогунун мааниси ушунча көп бизге маанилүү болгонун себеби эмнеде? Биз аны силер менен бүгүн айтып берели. Эми аракет деген сөз, аракет деген сөз бул кандай түшүнөбүз? Аракет деген бул бир нерсени жасоо деген мааниде түшүнөлү. Анда биздин бүгүнкү эмебиз электр тогу бизге эмнелер жасап берет? Мына ошол жөнүндө токтолсок. Эми биринчи, электр тогунун аракети жылуулук аракети. Жылуулук аракети. Эми жылуулук аракет деген физикада билебиз, бул мисалы Q тамгасы менен бул жылуулук саны. Жылуулук саны. Мурда айтылган эмес, ушундай жылуулук санын алыш үчүн биз турмушубузда отун жагабыз. Отундун түрлөрүн билебиз. Мисалы таш көмүр, нефть продуктылары, анан табигый газ деп коет, табигый газ. Эми буларды жакканда биз билебиз, жылуулук санын эсептеш үчүн бизге атайын бул формула берилген. Эми элестетип көргүлө, биз таш көмүр жагыш үчүн бизге канча түйшүктөр керек? Таш көмүрдү алып келиш керек, аны жагуу керек. Биз эми ушундай эле жылуулукту отун жагып убара болбостон электр тогунун жардамы менен дагы алсак болот. Бул мына ушул биринчи аракети. Эми биз муну кантип байкайбыз? Биз электр тогун көз менен көрүүгө мүмкүн эмес. Ошондуктан биз муну кандайдыр сезимдер менен байкасак болот. Ал үчүн мындай жөнөкөй эксперимент жасап көрөлү. Ток булагы, бул же зым, бул ачкыч болсун. Ачкыч алып келип мына могу жерге мен азыр башка бир материалы башка зымды алып келейин. Мисалы, мына азыр мен жашыл менен көрсөтөйүн. Мына могу жерге мен момундай болгон башка материалдагы зымды алып келип, мына бириктирдим. Мына бул жерге бириктирип койдум. Мына ток булагын билебиз, минус бул терс уюлу, бул оң уюлу. Эгерде мен ачкычты жапсам, анда электр тогу биз билебиз оң уюлунан терс уюлун көздөй электр тогу агат. Эми могу жерден биз байкай турган болсок, могу никелин зымы деп кой, мына могу жерде никелин зымы. Бул зымдан ток өткөндөн кийин биз эгерде колубузду жакындатып турган болсок, мына могу жерден биз кандайдыр бир Q деген мына жылуулук бөлүнүп чыгып аткандыгын байкайбыз. Мындан биз эмнени байкадык? Ток өтүп жаткан өткөргүч ысыйт экен. Ысыйт дагы бизге таш көмүр, отун жакканда эле бизге кандайдыр жылуулукту бөлүп чыгарат. Биз бир аз убакыт өткөндөн кийин биз карасак, ушул эле никелин зымыбыз, мына никелин зымын көрсөтөйүн, бир аз мооркиндей узарып калгандыгын байкайбыз. Бул болсо бизге түшүнүктүү, каалаган
катуу нерселер ысыганда алардын көлөмү кеңейет. Эми ушул жерден биз эмне үчүн мына могуреки акты көрсөтүп коет. Мына ак бул жез зымы. Жез зымы жылуулукту көп чыгарбайт. Ал эми никель зымы болсо бизге жылуулукту чыгарып аткандыгы байкалат. Мында силер азыр түшүнүп тургула, бул зымдын баардыгы эле жылуулукту бирдей бөлүп чыгарбайт. Бул жөнүндө кийин дагы сөз болот. Эми ушу токтун жылуулук аракетин биз кайсы жерде пайдаланабыз? Мына эң эле жөнөкөй, мисалы айтсак, мына электр лампочкасы. Так, электр лампочкасы мен азыр өзүнчө свет менен сызайын. Мындай келип лампочканы сызайын. И мунун ичине мен башка материалдагы, эми билебиз, мунун ичине вольфрам зымын алып келип, мына могурекиндей спираль түрүндө болуп туруп, мына зымды салдык дагы, анан муну биз сыртын момундай кылып бекитип коюшубуз керек. Эгерде токту биз жибере турган болсок, мынарики вольфрам зымы ысып, кызарып, бизге мына сыртка биринчиден жылуулук, экинчиден жарык бөлүп чыгарып аткандыгын баарыбыз билебиз. Ал эми мына вольфрам зымы, мына бул жерде вольфрам зымын пайдаланабыз. Эми мына вольфрам зымы бул жерде ток жибергенде абдан ысып, кызарып, бизге биринчиден ошо жылуулукту берет дагы, а бирок негизги милдети жарык бергендиктен экөө тең пайда болот. Мындан сырткары эми биз билебиз, бул лампочкадан сырткары биздин турмушта ушу токтун жылуулук аракети, мисалы электр плиткаларда, электр плиткасы. Мындан сырткары биздин үйдө дагы, мисалы жылуулук аракетин алсак, мисалы утюгду алсак болот. Утюгда бул электр тогунун жардамы менен ысып атат. Электр чайниктери. Мына өзүңөр байкадыңар, каралы, биз үйдө ала турган болсок, биз электр тогунун жылуулук аракети менен үйдү да жылытсак болот. Үйдү да жылытабыз, тамакты да бышырабыз. Жана ушундай жылуулук аракетин биз турмушта пайдаланабыз. Бул өзүңөр байкадыңар, биз отун жакканга караганда бул токтун жылуулук аракети бизге пайдаланууда бизге абдан оңой экендигин өзүңөр байкадыңар.